кандидатураңызды колдойбуз. Менде суроо төмөндөгүчө да себеби дегенде буга чейин маданият тармагындагы социалдык тармактарда баардык жерде талкуу болуп атпайбы? Сиздин негизги Мирбек Кемелович министр катары аткара турган 3 багытты белгилеп бериңизчи. Негизги мен министрликтин 3 багыты бул маданият, маалымат жана жаштар саясаты. Ошол буга чейин айтылып калды, театрларды көтөрүү боюнча көчө күнү Раймалы менен Бегимай этно-мюзиклы бет ачары болду. Ошол көчө 28-не чейин болот, ал билеттер жок калды. Анткени адамдардын ошо руханий азыкка болгон талабы, умтулуусу байкалды да. Ошо биз ошол рекелерди ошондой театрлардагы репертуарлардын жакшыртып туруп, жаңылап туруп, ошо региондорго дагы жайылталы деген ой бар. Андан китепканалар боюнча дагы айтылып калды. Китепканаларды санариптештирүүгө алып келебиз. Китепканалар ошо заманбап азыркы мезгилге жооп бере турган китепканаларды кылабыз. Кудайым буйрса. Мына сиздин өмүр баяныңызды мен Кунткой уктум да, 2002 жылы сиз окуу жайын бүткөндөн кийин баштап эле бир нече жерде мамлекеттик, муниципалдык, регионалдык жанагыларды иштепсиз, көбүнчө бизнес чөйрөсүндө иш менен алек болупсуз да. 28 жолу орун алмаштырыпсыз. Бул эми бир жагынан бир жерде туруктуу иштебепсиз да. Эң акыркы эле туруктуу иштеген жериңиз бул президенттин администрациясында 2 жылга жакыныраак иштепсиз да. Анан кийин маданият искусствосуна мындай таандык жериңиз да жок экен да. Бияктан сөздүн башында төрага айтып кетти, сизди пилоттук, эксперименталдык жол менен алып келип атабыз депчи. Сиздин ишмердүүлүгүңүздү келечекте убакыт көрсөтөт да. Кандай иштейсиз, кандай менеджер экенсиз, бул убакыт тез эле өтөт. 6 айлыгы менен көрөбүз сиздин ишмердүүлүгүңүздү. Кыргыз Республикасы маданият, маалымат жана жаштар саясаты министринин кызмат ордуна дайындоого Мамбеталиев Мирбек Кемеловичтин талапкерлигин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин макулдугуна алуу үчүн киргизем. Бул сунуш кылуу үчүн президенттин жана министр кабинетинин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги туруктуу өкүлү Абытовго жүктөймүн. Сиздерди урматтоо менен Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Мамбеталиев Мирбек Кемелович 1980 жылы Ысык-Көл облусунун Каракол шаарында туулган. Улуттук кыргыз, жаранды Кыргыз Республикасы билими жогорку 2002 жылы Баасагын атындагы Кыргыз улуттук университетин аяктаган. Эмгек жолун 2003 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу ишкерлик өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиясында жетекчүү адистен баштап 2007 жылга чейин ушул эле ишканада сектор башчысы, башкы адис, бөлүм башчысы болуп иштеген. 2007 жылдан 2008 жылга чейин Ысык-Көл району боюнча чакан жана орто бизнести колдоо бөлүмүндө аткаруучу директор болуп иштеген. 2008 жылы Кыргыз Республикасы мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинде бөлүм башчысы болуп иштеген. 2008 жылдан 2010 жылга чейин Ысык-Көл облустук мамлекеттик администрациясынын башчысынын жардамчысы болуп иштеген. 2010 жылы Ысык-Көл микрокредит агенттигинде башкы директор. 2010 жылдан 2014 жылга чейин ишкерликти өнүктүрүү фонду маркетинг микрокредит компаниясында бөлүм башчысы, башкармалык мүчөсү, финансылык директор болуп иштеген. 2014 жылдан 2015 жылга чейин Кыргыз курулуш финансылык өндөр жай тобунда жетекчинин орун басары болуп иштеген. 2015 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде консультант. 2015 жылдан 2017 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу өкүл болуп иштеген. 2017 жылдан 2018 жылга чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарынын кеңешчиси болуп иштеген. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиясында жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясында төраганын кеңешчиси. 2018 жыл 2019 жылдары Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармалыгын караштуу Кыргыз Республикасынын президенти номер 2 мамлекеттик резиденциясында директор.
2019 жылда 20 жылға чейин Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармалыгына караштуу Кыргыз Республикасынын президенти номер 1 мамлекеттик резиденциясында директор иштеген. 2020 жылдан 21 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын биринчи орун басары болуп иштеген. 2022 жылдан 2023 жылга чейин Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын аппарат жетекчиси болуп иштеген. 2023 жылдан 2025 жылга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин администрациянын уюштуруу иштери жана аймактар менен өз ара аракеттенүү бөлүмүндө мамлекеттик инспектор, бөлүм башчысы, сектор башчысы болуп кызмат кылган. 2025 жылдын 21 февралында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинде министрдин милдетин аткаруучу болуп президенттин указы менен бекиди. Урматтуу депутаттар, макулдук берип коюңуздарды суранамын. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Саламатсыздар, урматтуу төраға, урматтуу Алмаз Ахунжанович, урматтуу Маданият министрлигине келген талапкер. Сиз эми 2003 жылдан 2025 жылга чейин 28 жолу кызматка алмашсыз да. Бул деген мамлекеттик кызматта 50 жыл иштеген адамдардын да басып өткөн жолу мындай эмес да. Таң калыштуу да. Ушунчалык алмашкыз талаш тартышты жараткан, биринен бирге секирип өтүп турган кадр катары мен эсептеп атам. Ошон үчүн басып өткөн жолуңузда чогулткан тажрыйбаңызды, ошол уюштуруучулук, менеджерлик сапатыңызды көрсөткөнгө өзүңүз жоопкерчиликти алып келип атасыз да, туурабы? Ошондуктан президенттин сунушуну президент уят кылбай, жер каратпастан ошол кишинин чечимини жоопкерчилик менен кабыл аласыз го деген мен ниетте болуп турам. Себеби ишеничти дагы актай билиш керек. Экинчиден, бир күн дагы ал тармакта иштебегениңиз бул сиздин негизги кемчилдигиңиз. Ошондуктан сиз өзүңүздүн маданият тармагында саясатты жүргүзүүдө күчтүү менеджер экендигиңизди, уюштуруучу жөндөмдүүлүгүңүз бар экендигини, мен жана 28 жолу кызматтан кызматка которулупсуз деген сөздү бекер айткан жокмун. Жаш деле эмес экенсиз, 45ке чыгып калыпсыз. Бул деген орто муундан катарында тажрыйба чогулткан кадр катары мен эсептейм. Бул маданият тармагы мамлекеттин жүзү. Ошол маданият менен, спорт менен мамлекеттин дүйнөгө таната турган тармак. Ошондуктан мен ишенем, сиз бул тармакты биздин жогорку кеңешинде ишеничин актап, президенттин ишеничин актап иштеп кетесиз деп. Анан ошон үчүн бул жерде бир гана өзүңүзгө байланыштуу болот да. Ийгилик каалайм, мен сизди колдойм. Ошону менен бирге мен сизге бир сунуш айткым келет. Жерлердеги библиотекаларды, райондук, айыл өкмөттөрдөгү типтүү маданият үйлөрү бар. Ошол маданият үйлөрүнүн бардыгын тизмектеп, тактап чыгып, ошолордун бардыгын капиталдык ремонттон өткөрүүнү көзөмөлдөп, биздин Кудайга шүгүр казынада каражатыбыз бар, ошолор кароосуз калып атат. Жериндеги айыл өкмөттөрдөгү райондук масштабтагы маданият үйлөрүнү бүт ошо Союздан калган типтүү маданият үйлөрү бүгүнкү күндө кароосуз калып, пайдаланылбай, көрүнгөндүн колунда, кээ бирлери жеке менчикке дагы өтүп кеткен. Ошолордун баарын кайтарып, иретке келтирип, ошол өз жолуна салышыңызды мен суранам. Экинчиден, библиотека маселесинде жериндеги библиотекалардын айлык акысын көтөрүп, китептин фонддорун көтөрүп,